Төлөгөн Касымбеков, Сынган кылыч. Тарыхый роман. Студияда Абдурахман Абдивалиев. Аксакалдар селейди, бийлер селейди, Шералы селейди. Өзүп кимдигедир жини келип, жаак терлери тырышып, кимдин башына чагылган болуп чагыларды издеп, ак кийизди тегеректеп тургандарды кыдырата тиктеди. Катуу кумсарды. Кемпирди үйүндө тындырыш керек болчу. Үйүндө тындыра албагандан кийин кемпирди бул жерге келтирбеш керек болчу, деди ал ачуудан көгөрүп кеткен эриндерин акырын кыбыратып. Бийлердин катарында турган Абил «Ашыр!» деди артына карап. Шашып башын кызыл жоолук менен танган, кызыл жүздүү, жылдыздуу шаптай жигит жүгүрүп келди. «Лаппай, Абиш!» деди аптыгып жигит. Абиши кайда шилтесе, ошол жака дикилдеп, кызматын кулуга учуп күйүп, көздөрү жайнап турду. Абил аны колу менен көрсөтө берди. «Чалгыла!» деди. Жанагы баланы ортого алып турган түнөргөн эки киши жигитти шап кармап калышты. Жигит жулкунган жок, нес боло түштү. Кыпкызыл иреңи заматта куп-куу болуп кетти. Эриндери титиреди. Эмнегедир эки көзү Абилден өттү. Абил аны тиктебеди. Оозуна эчтеме кирбей, жигиттин башы каңгырады. Кернайлар кайрадан айкырышып, дабылдар кайрадан дүңкүлдөп, кулак тундурду. Өлүм, өлүм. Капыстан бетме-бет чыга түшкөн өлүм кызыл жүздүү жигитти апкаарытып таштады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Султандардын жолуна, Аллаху акбар. Чилтендердин жолуна, Аллаху акбар деген кобундор кулагына урунуп, тегерегиндеги кишилердин жансыз, ырайымсыз тырышкан кабактары көз алдынан көчүп өтө баштады. Бири дагы аны тик багып карабады. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Султандардын, чилтендердин, Аллаху акбар. Түнөргөн эки киши аны акырын түртүп, жайылып жаткан ак кийиздин четине жакындап баратышты. Коркпа, коркпа, эчтеме болбойт, эчтеме болбойт. Бул жумшак үн кулагына келме болуп угулду. Ага иреркеп, жаны тынчтанып каңырыгы түтөдү. Ал акырын көзүн жумду. Күчтүү колдор кайда итерсе, кайда түрсө ошол жака майышты. Чөк түшүп баратты. Өлүм, өлүм. Сезимтал жүрөк дирил какты, тыбырады. Коркпа, эчтеме болбойт. Үмүт дагы эле үзүлө албады. Үлпүлдөп өчүп бараткан оттон тыз деп бөлүнүп көөдөй түндүн төпсүз койнунда жалгыз жүргөн учкундай жылтылдады. Бул ырымдыр. Бир жерден бирке кан чыгарып, ырымын түзөп кое беришер. Үмүт дагы эле өчө албады. Күчтүү колдор эки колун артына кайрып бек кармады. Дагы бир күчтүү кол анын али түк чыга элек эгин капшыра кармап өйдө тартты. Чоюла түшкөн тамагына муздак курч биртеме тийди. Колтук эти титиреп кетти. Апа! Жулкунду. Эки ийне гана диртилдешке араң үлгүрдү. Кирпикти бир ирмемде муздак шамшар, курч шамшар, ырайымсыз шамшар, кызыл жүздүү жигиттин кекиртегин шалабулап түштү. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Бир Кудаанын жолуна, Аллаху акбар. Султандардын жолуна, чилтендердин жолуна, Аллаху акбар. Кыпкызыл кан дирилдеп акты. Кең жайылып жаткан ак кийизге, кардай меңсиз ак кийизге кызыл кан сапырылды. Күнгө чагылышып нур болуп чачырады. Аба бурулдап жылуу канжыттанып, коюланып кетти. Кернейлер үн баспады. Дабылдар кандуу салтанат үнсүрүнө сүр кошуп, жер жайнап дүңгүрөдү. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Кардай меңсиз ак кийиздин бетине армандуу кан ар түрдүү көчөт, кызыл гүлдөр болуп жайнады. Нүзүп бир колтугунан мусулманкул бир колтугунан алып, акырын коштоп келип, Шералыны Ашырдын кан жалап жаткан чорду башынан аттатып, кийиздин үстүнө өткөрүштү. Бактыңыз кут болсун, деди Нүзүп эркелете күлүмсүрөп. Бактыңыз кут болсун, деди мусулманкул. Шералы эмне дээрин билбеди. Кернейлер айкырып жатты. Дабылдар тынымсыз дүңкүлдөдү. Шералы туш-туштан кызып келип, куттук айтып турушкан аксакалдууларды, бийлерди жыл жайып тиктеп балбырап турду. Кут болсун айланып конгон бактыңыз, кут болсун артылып минер тактыңыз. Эми келди, ханзада, журт камын ойлоно турган чактыңыз. Акырын зоңкулдаган муңдуу добуштар, жашып кеткен кай бир кары кишилердин каргыл добуштары куттук айтып турду. Мусулманкул кош миздүү оор кылычты канга бөлөп, алдыда ошол кынсыз бойдон
учуна мөлтүлдеп кан сарыккан бойдон Шералынын белине илди. Куралыңыз кут болсун, душманга каршы курч болсун, журттун четин кайтарсын, душмандын мизин кайтарсын. Кернейлердин, давылдардын дүңгүрөп чарчарып, тарсылдап асманга мылтык атылды. Кимдин заманы? Шерали хандын заманы. Нүзүп, мусулман кул баш болгон билермандар, тегеректеп турушкан аксакалдар кандуу кезде туш-тушунан жабыла кармашып, өйдү көтөрө башташты. Шерали кылт деп жыгылып кете жаздап, Нүзүптүн ийнине таянып оңолду да, ошол биртке эңкейген бойдон, Нүзүптүн күчтүү ийинин таянган бойдон, кийиздин үстүндө эки бети тамылжып, тердеп, эки жагын ылжайып тиктеп баратты. Ал кимге эмне дээрин билген жок, кимди алкаарын билген жок. Түш сыяктуу болуп турган бул иштер эсин оодарды. Кымкуут түшкөн элди бактыга манчыргап, мукой түшкөн көздөрү менен аңкайып тиктеп келе берди. Кимдин заманы? Шерали хандын заманы. Көпчүлүк ураан айтышып, дүңгүрөп, кылкылдаган кошунду аралап жөнөштү. Кернайлар күчөп бакырып, давылдар тынымсыз урулуп, кулак тунду. Кимдин заманы? Салтанат бүтүп, Нүзүп чатырына келди. Ал катаал. Чатырга кирип, суюк сары мурутунун бир жагын тиштеп, көздөрүнүн алды диртилдеп ойлонуп, төргө оң тизесин муштуму менен мадап таянып отура кетти. Шерали жанында эле. Ал кубанычтан ууртундагы эле жей албай, эми эмне кылабыз? Деп сурады. Нүзүптү жадырап тиктеп. Нүзүп укмаксан болуп, кайта ага кыжыры келгенсип, кабагын түйүп, ун чыкпай койду. Шерали томсоруп, шагы сынып отуруп калды. Өшү буркураган кара чаначка кымыз алып, тыштан Кедейбай кирди. Кымызды көрүп Нүзүп тамшанып жиберди. Кой бери. Колуна тийген кырма кесени Нүзүп Шералыга сунду. Шерали ийилип, ала келиңиз, сиз ала келиңиз, деди. Нүзүп кымызды дем албай шемирип ичти да, ырахаттанып, кубаттанып, жүзү тамылжып, жоошуп отуруп калды. Бир пастан кийин Нүзүптүн чакыруусу боюнча чатырга бийлердин, аксакалдардын, жакшы чыкма жаштардын иргелгени чогулду. Баардыгы чөктүшүп, дем тартпай Нүзүп тараптан кеп күтүп отурушту. Нүзүптүн кабагы дагы деле түйүлүп турат. Бир кемпирди токтотушка шамаңар болбодубу? Деп ныктап сурады ал. Көздөрү чакчайды. Кайсы көрдөн жетип келди ал? Курбандык табылбай уят болуп кала жаздадык го. Ия, хан көтөргөн биздей болобу? Мусулман кул кашын керип, баштатан айтылганда камдап келет элек, деди. Мусулман кулга бет маңдай отурган коюу аксакалды бийик кыңырылып, кемпирдин көңүлүнө карабай эле койгондо, деп келе жатканда Нүзүп чаңырып жиберди. Токтот! Өй, Баатыр Наймандын бийи, кемпирдин көңүлүнө карабай баатырлык кылып, жөөлөп кое кала турган учур беле. Кемпир экөөбүздүн алдыбызга жетпесе болмок. Күн көзүн көргөн суукка тоңбойт, хан көзүн көргөн арам өлбөйт. Бечара адам алдыңа арыз кылып жетсе, арызын жөнөтүп сураганын берип, чыгарбасаң, караламан элдин оозуна жаманатың тарайт. Жаманат суурулган кылычтан күчтүү. Башыңа конгон бактыңды учурат, конгонун келе жатканын чоочутат. Уктуңар беле ушуну? Өзүбүз ак тилек кылып хан көтөрүп отурсак, кандуу жолго камданып отурсак, сөз кайтарган киши болбоду. Баардыгы мааниге ынанып, моюн салып отуруп калышты. Бир гана Караш бийдин жакшы чыкма баласы, Абилдин зоболосу бийик болду ошондо. Маңдайы жарыла кубанып, жашына жараша элдин эң этегинде чатырдын улагасында отурса да, кадалып төрдү тиктеп, Нүзүптүн көзүн учуратууну самап, өрөпкүп отурду. Абил, деди Нүзүп эркелете. Жумшак үн менен Абил обдула калды. Ләппәй, бек ага. Нүзүп эми гана муруту кылайып келаткан жаш мырзаны имерип тиктеди. Үкем, баштаган канча жигитиң бар? 100 эле. 99 калды, бек ага. Нүзүп башын ийкеди. Рахмат үкем. Биргиликтүү кишинин ишин кылдың. Рахмат үкем. 100-чү жигитиң үчүн чоң рахмат. Сиз үчүн ат токур жигитим эмес, өзүмдүн башымды аябаймын, бек ага. Кайрым жизы кайтып калар үкем. Кулак сал. Сен бул жортуулда туу башы болууга арзыдың. Туу башы паңсат бол. Колдун алдына түш, уктуңбу? Коп болот, бек ага. Ушундан соң Нүзүп хан атынан өзүнүн биринчи буйругун берди. Бейлер, мына хандуу болдук, баштуу болдук. Токтоосуз жолго камдан кыла эми. Урушта туруш жок. Аттанабыз. Бүгүн эл орунга отурганда аттанабыз. Түндө жүрөбүз. Таң аткан жерге токтоп, күндүз өргүү кылып, жалаң түндө жүрөбүз. Артык баш опур-топур болбосун, чуу болбосун.
Жыланның куйругундай гана эч шабыртсыз тууду ээрчигиле. Уктуңарбы? Бул кашыңарда отурган Шералы хандын акылы. А Шералы хан башка бийлер сыяктуу эле аңкайып, анын оозун тиктеп турду. Эртеси күнү кең талаада уйпаланган чөп, аттардын ным тезектери, көк чымындар калды. Топурагы кургабай, былк этпей, уун чыкпай жалгыз бейит калды. Жарымжан баласын Тукул кызыл өгүзгө мингизип алып, кара көйнөк кемпир талааны кыдырып келатты. Ал калың өскөн чөптөрдүн арасына серп таштап, жаңы топурак чыккан жер болсо да абайлап карап келатты. Карап басчы балам, менден көрө көзүң курчко, деди кемпир баласына. Кайерге көмүштү экен, деп кыңылдап койду бала. Өгүздүн үстүнөн арык мойнун созуп эки жакты карап, о, шор баскан, шор басып, ушул эле жердин бир жерине жатат дешти эле. Жаткандыр, жатпаганда эми кайда барат? Ным тезектерге тегеленип, ыңылдап учуп жүрүшкөн көк чымындарды үркүтүп, ат тепсеген гүлдүү чөптөрдү аралап, көпкө издеп жүрүшүп, бейитти табышты. Дөбөчө жерде экен. Кишинин буту эзе басып сындырып кеткен, ак гүлдөр соолуп, бейиттин жаңы топурагына аралашып жаткан эле. Жакын келип токтошту. Кемпир баласын өгүздөн түшүрүп, тегене кагылайын, өкүрүп кой, өлүк шаанысын кылып кой, кагылайын, деди өзү токтоно албай. Бала өңгүрөп, борум, борум, деп өкүрүп энтиги ыйлап, кемпир акырын үн тартып, кошок айтып бейиттин башына келишти. Бала көзүнүн жашын соок колунун алаканы менен аарчып, энесинин киркиреген муңдуу үнүн тыңшап отурду. Кемпир эки бөйрөгүн мыжыга таянып, бейитке өбөктөй отуруп, ойлуу армандуу өксүктүү үн салып, качандыр бир кездерде капыстан кара ниет душмандын жаасынан ажал канаттуу огу артынан кадалып, жарагы колунан түшүп, кансырап жыгылып, жолдоштору карабай элсиз чөлдө калган атадан жалгыз баатыр жөнүндөгү армандуу кошокту кошту. Ал эне эмеспи? Ыйга буулуп, жүрөгү болкулдап, көзүнүн жашы ирмелбей төгүлдү. Бул алакчы дүйнөдөгү жалгыздын, алсыздын кейиштүү тагдырына ыйлады. Кемпир кошогун бүттү. Кара көйнөгүнүн кең жеңи менен бетин аарчып, көзүн аарчып, эсин жийди. Бала чалажан колун сол колу менен өйдө кылып, тизесине коюп, жаш каткан кирпиктерин акырын эрмеп, бет алдында жаткан дөмпөйгөн муздак топуракты жүрөгү үшүп тиктеп отурду. Эне, ыя, аты ким болду экен, ыя? Аты ким болду экен дейсиңби, кагылайын? Аты ким болот эле? Аты бечара, жалгыз да. Бир бечара болбосо, сурап алаары жок жалгыз болбосо, ушинтип бөрү тарткан жетим улактай ээн талаада дөмпөйүп жатып калаар беле. Бала бир ийинин шалдайтып, бейитти муздак топурагын үнсүз тиктеди. Кемпир өгүздөгү сарала таар куржунду алып келип, андагы дасторконго оролуп келген биртке пышык этти, биртке боорсокту жайып, көзүн сүзүп, ичинен күбүрөп, аларды шейиттин арбагына атады. Ушул шордуу арбакка Кудайым тиги дүйнөдө ырайым кыла көр, деп көзүн сүзүп тилек кылды. Эни бала бирин бирине тиктебей, томсоруп отуруп жеген болушту. Кол чаначтан айран уурташты. Күн кылкылдап, кара булуттуу тоону карай эңкейгенде, ийрилген бир таман жол менен Тукул кызыл өгүзгө баласын мингизип жетелеп алып, кемпир көк адырга чыгып кетти. Үстүнө жел гана ойлоп, жалгыз бейит, армандуу бейит боп-боз болуп, томсоруп калып калды. 10 000 ашык кол менен барып, нүзүп коконду камады. Кокондун чебинен 18 дарбазасы болгон. Ар дарбазанын тушуна күчтүү арбын коюп, шаарга туш тараптан келген жолдорду кесип, сууларды буудурду да, коргондун кырынан атылган кытайчанын огу жетпей тургандай, аралка чатыр жайдырып, сес көрсөтүп, айбат көрсөтүп, көп колду жер жайнатып, оюн курдуруп жатып калды. Ошол учурда шаардын ичинде нүзүптүн мурда киргизип жиберген календерлери көчөмө-көчө кыдырып, кылган күнөө үчүн дозокто отун кечип жооп берер күн келди дешип, эң аянычтуу, эң коркунучтуу, жүрөк үшүткөн каргыл добуш салып сайрашып, үрөй учуруп жүрүштү. Сыртта камап жаткан белгисиз жоонун сүрүнө бул кошулуп, шаар ичи кымкыт түштү. Базарлар тарады, чайханалар аңгырап бош калды. Амир Насрулланын коконго коюп кеткен беги Ибрагим Хаял сыпайларын тик тургузуп, дарбазаларды бекемдеди. Самсалаган календерлерди куудуруп, колго тийгенин зынданга таштаттырды. Элди тынчтандырып, тополоңду басмакчы болду. Бирок, көнөмдүк тирилиги бузулуп, суудан,
Оттон мукураган элди эч жубата албады. Элди сыртта камап, кастарын тигип жаткан көп колду жок кылып, же жок дегенде нары сүрүп таштап жубатат эле. Ибрагим Хаял муну түшүндү. Ирешире көгүм кирди. Ибрагим Хаял сыпайлардын коштоосу менен дарбазалардын бекемдигин карап, кытайчалар орнотулган жерлерин көрүп келатты. Бек, сизге бир календар учурашам дейт. Өзүнө гана айта турган сырым бар дейт, деди Күнчыгыш дарбазасынын жүз башчысы Ибрагим Хаялдын алдын тосуп. Сулуу акжал жерди аттын омуроосунан ылдый таазим кылды. Кайдагы календар? Мага айтпады. Ибрагим Хаял унчукпастан аттан түштү да, нөкөрлөрүнүн артынан чубатып, өзү жүгүргөндөй бат-бат басып, дарбазанын бир колтугунан өйдө көтөрүлгөн тепкич менен чептин кырына чыгып кетти. Ал эни бир арба жүргүдөй бийик тубалдын үстүндө көпкө кыдырып басты. Анын азыр эмне ойлоп баратканын нөкөрлөр билбеди. Ал үн каткан жок. Караңгы көшөгө болуп, каш кабагын жашырып, сырын бекитти. Артынан бүжүрөп ээрчиген нөкөрлөрдүн көзүнө бектин башындагы ак жарлыгы гана анда-санда кубаң этип турду. Алар бегинин белүдөн кырдач мурдун, кирпиги аз кичинекей көзүн, коюу быжыгыр кыска кара сакалын, 5 күндөн берки абалдын оорчулугу эзген сабырсыз, чарасыз ой баскан жүзүн болжоп, ички сезим менен көрүп турушту. Бирдеме деп акыл кошушка эч кимиси батынбады. Аларды Кокондун колдон чыгарып жиберүү ишине аралашып калуу каардуу Амир Насрулланын алдында кошо жооп берип туруу коркутту. Кокон от менен курчалган. Көз жетпей сансыз оттор жылтылдап, асмандын жылдыздары бүт күбүлөп, Кокондун тегерегине түшүп калгандай. Бирде алыстан бүлбүл этип, бирде көчөгөнсүп балбылдап, биринин шооласы бирине уланышып, асманга көтөрүлүп турду. Жакынкы оттордун жээгинде буттарын тартайтып кишилердин караандары жүрдү. Бирин-бири чакыргансыган добуштары, аттардын кичинегени аба менен калкып келип жатты. Чептин ич жагы капкараңгы. Сыпайлар турган жерлерден башка жерде бир дагы жылт эткен жарык жок. Дарактар кара кийген зайыптай үңкүйүп, тамдар эски бейиттей бозоруп жатты. Ибрагим Хаялга муздак тийди. Келтиргиле календерди бери. Бир паста узун бойлуу бирөөнүн артынан түртүп, бектин алдына алып келишти. Календер салам айтты. Ибрагим Хаял сылыктык үчүн күн кетип алек алган болду да, календерди кыя карады. Календердин бети ага көрүнгөн жок. Шам! Билинер билинбес көлбөгөнсүп турган абага шамдын үлбүрөгөн жалыны акырын ыргалып, Ибрагим Хаял менен календердин ортосун күңүрт жарык кылып турду. Ибрагим Хаял календердин бетин кун коюп тиктеди. Анын кирпиги аз чүңүр, көзү чоңуя түштү. Календерим, жылды санайсыңбы, же ырам ачасыңбы, деп сурады Ибрагим Хаял. Календер ууртунан жылмайды. Бек, бир аптанын ичинде болор ишти мен ырымсыз билемин. Асмандагы жылдыздан көрө, жердеги жылдыздардын сырын жакшы түшүнөмүн. Ибрагим Хаял көзүн ылдый кылып, башын акырын өкүнүчтүү ийкегиледи. Ал азыр алдында календердин кабагын мойнуна илип турган адам жөн жүргөн неме эмес экенин болжоду. Тике карап туруштун өзү тиги калың оттун күчү болуп жүрбөсүн. Ибрагим Хаял баш көтөрбөй көпкө отурду. Календер болуп келип турган жаттын өзүнө кадалып турган сынчы көзүн көкүрөгүндө сезип турду. Айт тез, кай тараптан келдиң? Тигил тараптан. Календердин жалтылдаган сансыз оттор жака ишарат кылганы Ибрагим Хаялдын жүрөгүн болк эттирди. Анын иреңи кубула түштү. Билдирбеске тырышты. Бирок календердин сынчы көзү чамалап турганын дагы сезди. Кимдер булар? Тоолуктар. Тоолуктардын сол канаты. Эртең же бүрсүгүндөн оң канаты келмекчи. Нөкөрлөрдүн көздөрү чакчайды. Шыбыр күбүр болуп кетишти. Өз көзүң менен көргөнсүңбү? Айтчы. Ушул ар бир отто канчадан киши бар сыяктуу? Айта аласыңбы? Бирден паңсат бар, Бек. Ибрагим Хаял ойлонуп калды. Теги эрдин кынтып карап турду. Алын үзүптүн ар жигитке бирден от жагууга буйрук кылганын эстеди. Ибрагим Хаял ишине бербегендей башын чайкады. Ар паңсаттын колунда 500дөн аскер. Ушундайбы? Көрүп турасыз, Бек. Ибрагим Хаял онтоп жиберди. Ошол учурда чептин ички тарабынан чуу чыкты. Сөгүнгөн, ызырынган үндөр, оор темирлердин бири-бирине катуу урунганы, онтоо. Ибрагим Хаял селттей түштү. Артына бурулуп, кулак тушуп тыңшай калды. Аңгыча тепкичтен кимдир бирөө чуркап, коргондун кырына чыкты. Бек кайда? Бек кайда?
деп ентигип, аптыгып келатты. Ибрагим Хаял анын нөкөрлөрү нес болуп карап калышты. Журкап келаткан киши өзүнүн кең чепкенинин өңүрүнө чалынып туруп, "Бек, Бек!" деди сүйлөй албай. Ибрагим Хаял көзүнөн заар чачып, "Эмне? Айт тез, эмне болуп кетти?" деп чаңырды. "Сыпайлар чатак чыгарып жатышат, Бек. Кокондун мурдагы сыпайларынан куралган жүздөр." Бул кабар Ибрагим Хаялга шектүү кишинин көз алдында бөйрөккө урулган катуу сокку болду. Ал онтоп жиберди. "Жөнө, Паңсат!" деди ал акырын. "Кан төгүшпөгүлө, акырын тыйынгыла. Аларды оюна кой. Талабын орундатып акырын тый. Бек, алар дарбазаны ачабыз дешип жатат да." Ибрагим Хаял эмне дээрин билбей калды. Нөкөрлөрдүн үрөйү учту. Ибрагим Хаял колун шилтеп салды. "Бар, мен азыр барамын. Мен барганча дарбазаны ачпай кое тургула." Паңсат тарсылдап жүгүргөн бойдон дубалдан түшүп, атына минип караңгыга татырата чапкан бойдон кетти. Ибрагим Хаял артынан селдейип тыңшап, аттын такасынын үнү басылганга чейин тыңшап турду. Эмне кылса? Анын мээси ооруду. Эмне кылса? Эч жооп таба албады. Күн аз, Бухара алыс, жол кесилген, жаңжал. Ал өзүнө байырлап турган нөкөрлөрүн бир сыйра тиктеди. "Кана, эмне кылабыз?" деп сурады. Нөкөрлөрдүн бири да үн ката албады. Ибрагим Хаял суроосун тактады. "Коргонобузбу? Же шаардан чыгып кетелиби?" Дагы эч ким унчукпады. Ибрагим Хаялдын жини келе баштады. Ал Календердин кадалып турган көзүн дагы сезди. "Унчукпайсыңарбы? Билем. Буйгада, далдада, четте калгыңар келип турабы? Мейли. Хазыретинин алдында мен жалгыз эле жооп берип калайын", деп чаңырды. Нөкөрлөр жүргөмүштөй бүрүштү. Ибрагим Хаял жайнаган от жакты тиктеп, ойго батып, жоошуп туруп калды. "Булардын миң башчысы бар бекен?" деп күңкетти Ибрагим Хаял өзүнө өзү суроо берип, жер тиктеп турган бойдон. "Миң башчысы жок кол болбойт", деди Календер. Ибрагим Хаял ойлуу башын көтөрдү. "Ыя", деди. "Кол башчысы болбой кол болбойт дедим, Бек. Аны кайдан билесиң?" "Кудайдын кудуретиби? Көргөм, Бек." Кол башчысы каардуу киши. Кокондун ачкычтарын өзлөрү бир аптанын ичинде алып келип колума тапшырат. Тапшырбаса, бул суурдун ийнинен бир дагы маңгытты тирүү чыгарбайм деп отурат. Ибрагим Хаял ичинен келме келтирди. Анын көзү Календердин көзү менен уруна түштү. Биринчи көргөндөгү шеги кайра тирилди. Кыжыры кайнап кетти. "Кармагыла!" Куралдуу жигиттер Календердин эки колуна жабышты. Жан керек, кубара түштү. Бирок өзүн токтотуп, Календер Ибрагим Хаялга тайманбай тиктеп, тишин ырсайтып жылмайды. "Сен ошондонсуң, башыңды алам", деди Ибрагим Хаял. Календер башын ийкеди. "Менин башымды ойлонуп алыңыз, Бек." Нөкөрлөр селдейип турушту. Ибрагим Хаял томсоруп калды. Мында тигил оттордун деми бар. Ачуусу акырындап тарап, жүзүнө кыйналуу ною кайра келди. "Кое бергиле. Мага ушуну айтайын деп келдиң беле?" "Ошон үчүн, Бек. Шаарды канчалык тез тапшырсаңыз, ошончолук жакшы болор." Ибрагим Хаял шамдын түбүнө жетип үлбүрөп турган билигин карап туруп калды. Биликтен чыккан биртке ак жалын улам пастап, улам кароолонуп, муздак абанын ичинде акырын термелип өчүп, Ибрагим Хаялдын түнөргөн кабагы көңүл тартып, караңгылыкка улам жутулуп баратты. Ушул учурда анын көзү четтерээк турган нөкөрлөр караңгыдан пайдаланып, жылып кете баштаганын көрдү. Асмандын шооласынын шаңында даана көрдү. Унчуккан жок, чарасыз болуп шалдырап турду. "Эй, Календер тонун кийген азамат, бери кара", деди Ибрагим Хаялдын чарчаңкы үнү. "Жапайы көчмөндөр тагдырдын колу болуп, биздин алкымыбызга жетип калган болсо, анда ыргабыз кайсы? Тагдырыбызга кулдук кылдык. Айта бар кул башчыңа, бизге жол берсин, кошуундарын дарбазалардан тарта турсун. Суранганыбыз ушул. Коп." Ибрагим Хаял мышыктай шамдагайлык менен тепкичтен жүгүрүп жөнөдү. Дарбазанын түбүндөгү жүз башчыга "Календерди дарбазаны чыгарып жибер", деп кыйкырды да, акчал атка шарт минип, калган нөкөрлөрү менен чапкан бойдон дубалды түптөп, караңгылыкка житип кетти. Үзүптүн оту, сары жалын соймоңдоп, түндүн капкара көшөгөсүнүн өңүрүн жалмалап, кызыл учкундар жылтылдап, караңгылыктын кучагына кирип жок болуп жатты. Нүзүп ээрин жазданып, былк этпей, үн катпай оттун кызылын тиктеп ойлоо. Жанында Шералы. Шералы ыргылжың болуп, сабыры суз тартып,
шылқиып чычала ичкертип отурду. Улам Нүзүпкө көз кыйыгын салат. Аны менен бирдемени ачык сүйлөшкүсү келип турган сыяктуу. Ал карды тоолордун арасында шуу деп жумшак шамал жүрүп турган бейпил адырда ушундай караңгы түндө жылкы кайтарып жүргөн кезин, жылкычылардын катарында ушундай улуу отту тегеректеп отурган күндөрүн эсине салды. Анда бирөөдөн имениш, баардык убакта абайлаш, баардык убакта тартыныш, эң акыры келип, көз каранды болуп, өзүңдү өзүң кортутуш жок эле. Көңүлдө эмне болсо, ачык айтып, диштерин кашкайта күлүп, жүрөгүнүн көксөөсүн тартынбай ортого салып, ырдап, кең пейил жигиттер болор эле. Анда сөздүн акысы, кысасы, эсеби болчу эмес. Көңүлдөгү оюң эч катылбай, мына бул оттун учкундарындай ачык учуп чыгып, ал ойлоруң үчүн эч ким сени жектечү эмес, эч ким сени душман саначу эмес. Элеттин бейпилдиги канына сиңип калган Шералы айланасы тарып, малдыкындай болсо да эркиндигин жоготуп койгондугу сезилип, ошондон улам жүрөгүнө өзү жооп таба албай турган бир санаркоо түшүп отурду. Аны үзүп ээрине өбөктөп, былк этпей үн катпай, Шералдан бетер саналуу, көзүн чала жуумп, илгери бир көргөн түшүн эстеп жатты. Нүзүп ата мээрин көрбөдү. Эсенбай би анын энесин салынды кылып таштап, энеси экөө айылдын четинде бостубул үйдө эптеп түтүн булатып, карыптын оокаты менен жан сакташчу. Нүзүп кичинекейинен таз болуп кетип, төбөсү жылтырап чачы жок болуп аякта. Сыпаа бий намыс кылып, эч качан балам дебеди, топко ээрчитпеди. Бирок Нүзүп таз чыйрак чыкты. Атасынын баласынбай койгонуна, күнү батча бир туугандарынын ыктатканына басынбай, кайта күчөп ирегишип каш-көй чыкты. Күндөрдүн биринде Нүзүп таңга жуук ошол шумдуктуу түшүн көрдү да, ордунан чоочуп туруп, эртең менен айылдагы аксакалдарды, көптү көргөн уламаларды чогултту. Мал союп, аш тартып, алдына жакалуу жаап, артына чарчы курчап, зыяпат көрсөттү. Бул эмнеси? Эч ким билбеди. Жуп бетке бата тартыла бергенде, Нүзүп улагыга сыңар тизелеп отуруп калып, «Журт, менин силерди топтоп отурганым, мен бир түш көрдүм. Мына ошону жорутайын деп топтодум эле», деди. Кишилер Нүзүптүн оозун карап калышты. «Айт, мырза, айта бер, жорийлу, дилибиз жетсе», дешти төрдөгү карылар. Нүзүп бир паз толкундап, мукактанып түшүн айтты. «Эң бийик жапжашыл тоолордун үстүндө жүргөн экенмин. Бир тоодон бир тоого аттаймын. Бир тоодон бир тоого сунсам колум жетет. Бир тоодон кыйкырсам бир тоонун кийге шагырап үркөт. Бул эмнеси? Бирок түзүк моокум камбады. Бат ойгонуп кеттим. Бул эмнеси?» Кирпиктер гана кыбырап, үй ичи тым-тырс болуп кетти. Мындай шумдук түштү ким көргөн, ким жооруган? Нүзүптүн жүрөгү алып учуп, көздөрү диртилдеп, отургандардын кабагын, иреңинин кубулушун сабыркап, тиктеп, жооп күтүп турду. «Жакшы», деп төрдөгү каарылардын бири киркилдеп сүйлөп келатканда Нүзүп «Токтоңуз», деп оозунан сөзүн сууруп алды. «Түзүктөп жоорий алар түрүңөр көрүнбөйт. Түш бир айтуудан бузулат, бир жоорудан бузулат дешет го. Мына эмесе, мен өзүм жоорудум. Эң бийик көк жашыл тоолордун үстүндө жүргөнүм, мартабам көтөрүлөт экен. Бир тоодон бир тоого аттанганым, бир тоодон сунсам колум бир тоого жеткени, кулачым узарат экен. Даңкым алыска кетет экен. Бир тоодон кыйкырсам бир тоонун кийге шагырап үрккөнү, бийлигим чоң болот экен, хан болот экенмин. Омин, Аллаху акбар», деп бата тартып жиберди. Кай бирөө чын ниети менен, кай бирөө тамашага чалып, дуулдап бата кылышты. Эл тарады. Элге кеп болуп кетти. Көзү жок жерде ким көрүнгөн шака билеп, атаны жаман калдын тилеги көрдешип, күлүп жүрүштү. Акыры унутулуп да калды. Жалгыз Нүзүп өзү гана такыр унута албады. Көксөдү, күттү. Ата болуп бир жолу көтөрмөлөп, сүрөмөлөп койбогон бий атасына өчүшүп, күндөрдүн биринде соодагерге атасынын жайытынан 40 байтал уурдап айдап берип, бир көккашка бышты сатып алып калды. Көккашка таза кандуу бедөө жылкысынын уругунан болчу. Жал койругу суйдаң, кулун сындуу, көзү кызыл жылкы эле. Жыландай ыкчам, курч чыкты. Нүзүп атын баладай багып, кымкаптан жабуу жаап, көкүлүнө көз мунчок тагып, айыл арасында жаркылдатып алып жүрдү. Эл аңыз кылды, эл шылдың кылды. Нүзүп капарына албады. Ошол учурларда Эсенбай би жаңы кармалган туйгун куш алып,
хан алдына жүз көрсөтүп келүүгө кеткен болчу. Ордонун шан шөкөтүн, зыяпатын көрүп, көп жүрүп кайтты. Атка орунуп чарчап келген кары бейдин жамагаты дүбүрөп тосуп алышты. Ийрилип алдында келип, алы жайын сурашты. Кексе Эсенбай би эшиктен киргенде, чыкканды, ким келгенин, ким келбегенин алдыртан тескеп отуруп, бир гана өз уулу Нүзүптү көзүнөн чалынта албады. Айыл бөлөк салынды. Зайыбы элдин катарына келип учурашып отурган эле. Эсенбай би чыдай албай, ой, сенин баягы кутурган калың көрүнбөйт да, деп катуу зил менен сурады. Зайып жооп бергиче, туугандардын бирөө өтө өкүнгөндөй үн салып, бей, ал уулуңуз 40 байталга бир чобур алмашып, ошентип эзерлик кылып, эл менен да иши жок, тууган менен да иши жок, ошонун убарасынан чыга албай калды. Өзүңүз бирдеме дебесеңиз, деп акырын жылдырып чагып койду. Эсенбай бийдин кабагы бүркөлдү. Ал тизесин мыжыгып ойлонуп, атаны этегиң узарбагыр, 40 байталга аталганды ким койду экен ага? Аны эмне кылар экен? Ошол ат алтын чечперем дептирби? Ал көрө, муногу итирейген энесин түзүктөп багып алсачы, деди. Бир жактан Нүзүп келип калды. Энеси үйдө экен. Корсунуп ыйлап отуруптур. Нүзүп эңкейип, энесинин кабагын тиктеп, "Какпаштын айылына бардыңызбы? Келди дедиле, келери менен дагы бирдеме деген экен, деди каны ичине тартып. Энеси Нүзүптүн кебетесинен чоочуду. Атасы экөөнүн ортосуна от жакпайын, жаман сөзгө өтүшүп кетпесин деп тайсалдап, корсунуп отурганын башкага жооткотту. Нүзүп көчөрүп туруп, такып сурап алып, отурбастан атырылып кайра эшикке чыкты. Бул эмне деген жаза? Биятам ата болуп атымды чыгарбады. Атым ат болуп атымды чыгараар деп, эптеп бир ат баксам, эми ошолда көп көрүнүп калган турбайбы көзүнө? Качанга дейре чыдайм? Кудурет, качанга дейре чыдайм? Нүзүп жигиттери менен дүпүрөп Эсенбай бийдин алдына кирип келди. Кыйкырып сөгүнүп, акшам шаарын жалаңдатып, оңду солду тап берип, эч кимди бет алдырбай атасынын өргөсүнө демитип, ат салып барып, чий эшигин босого башына түшүрүп чаап жиберди. "Чык бери! Ой Эсенбай, чык бери!" деп чыңырды ат туйлатып. Үйдөн Эсенбай бий ызырынды. "Карма, карма кутурган келди!" Нүзүп ого бетер өрттөй күйүп өргөгө дагы теминди. Турган эл тизгинине жабышып, акшам шаардын бет алдына тура калышып жүрдү. Айыл чууга толду. Нүзүптүн тиштери шакылдап титиреп, көзүнөн кан түтөп, жени бастабай буулукту, бакырып ыйлап жиберчүдөй буулукту алдастады. "Кечтим сенин балалыгыңдан, ак кылдым, ак кылдым, ак кылдым, жогол. Бетиң карайсың, ата безери. Бетиңди карабаймын, жогол көзүмө көрүнбөй", деди Эсенбай бий. Нүзүп ага, "Сен менин балалыгымдан кечсең, мен сенин аталыгыңдан кечтим. Ата болуп качан чекеми жылыттың?" деп кыйкырды. Аксакалдар ортого түшүп, "Эй мырза, атаңа ат салба. Атанын сөзү октой, каргышына калып, өмүрүңчө жакшылык көрбөй куурап кетесиң. Асте кыл, кечирим сура мырза. Түш аттан, түш, тизесин кучуктап, кечирим сура", дешип тизгинине жабышышты. Нүзүптүн тиштери шакылдап титиреп, көзүнөн кан түтөп, аарына келип каңырыгы түтөдү. Эч ийикпей, аксакалдарды жиреп бастырып өтүп, ошол бойдон артын бир кылчайып карабай, айылдан чыгып кетти. Мурда эле ата мээрин салбаган Эсенбай бийдей мүртөз атасы менен ушунчага жетишип калган соң, бул элде мындан нары батышы болбосун түшүнүп, Нүзүп ошол кечтен калбай, ээрчиген жигиттерин ээрчитип, ээрчибегенине жооп берип, энесин 40 байталга келген көк кашка быштыга мингизип аттанды да, үй ичинен бир учук жип албай өрт коюп жиберип, бүт күйүп бүткөнчө атчан карап туруп, күйүп бүтөөрү менен теминип жүрүп кете берди. Түн катып таласты көздөй жол тартты. Ажыбай датханы жамынды. Ошол бойдон көп жылга дейре кабар албай, кабар билдирбей жат болуп, таласта жүрүп калды. Энеси таластын кызы болчу. Аштарда, тойлордо ат чаап, жигиттери менен түрө келип көк бөрү тартып, мөөрөй талашып, үйүрлү бөрү сыяктуу жүрдү. Таза кандуу көк кашка таза кандуулугун көрсөтүп, улам күчкө толгон сайын күчөп, эч жерде алдына ат салбай катуу чуркады. Ээсинин үмүтүн актады. Нүзүптүн даңкы бүткүл таласка жайылды. Ага кошумча, өзүнүн түз сөздүүлүгү, сыпаалыгы менен оозго кирип, элге алынып, мырза атыгып, күндөн күнгө кадыры артты. Досу, курдашы, санаалашы көбөйдү. Ошол жерде Ажыбай датханын эшигинде жүргөн Шералыны көрдү.
Күндөрдүн биринде Сары Өзөн чүй багытында чоң той болуп, Көккашка атын коштотуп, жигиттерин ээрчитип Нүзүп да барды ал тойго. Ат чабыш болду. Байгенин аягында саяпкер келди. Көккашканы коштоп, Чавандести учкаштырып чаап келди. Бул эмне деген элчилик? Бир киши Көккашканы тосуп, буйдалтып, анысы аз келгенсип, муну караңызчы. Болдурсу менен тасмаңдайга тартып жибериптир. Бул эмне деген бул элдин? Нүзүптүн чийкил сары иреңинде кан калбады. Тик көздөрү коркунучтуу диртилдей баштады. Ал Чавандес баланын көзүн тиктеп, "Тааныйсыңбы?" деп акырын сурады. Үнү ичиндеги кайнаган жинден титиреп муздак чыкты. "Билбейм, бир кара киши." Нүзүп ойлонуп туруп, "Издегиле, тыңчы коюп издегиле. Топ тарагыча тапкыла", деди жигиттерине. Нүзүптүн жигиттери бир пастан кийин эңгезердей кара кишини тизгиндеп алып келишти. Кара киши атынын башын кекейте тартып, жигиттерге камчы үйрөп, "Эмне? Барымтаңар барбы менде? Кое бер", деп жулунду. Нүзүп утурлап бастырып чыкты. "Тыбырава, жаныңдан үмүт кылсаң тыбырава", деди. Анын жүзү тийип туруп, муз тоңдурган кышкы күн сыяктуу муздак, ырайымсыз болуп кетти. "Көккашка атты башка чапкан сенсиңби?" Кара киши эки жакты элтеңдеп карап, өңдөн кетип, тили сөзгө келбей апкаарай түштү. "Мен чапкан эмесмин, ким көрүптүр?" Нүзүп өзүн токтото албай, кылычтын сырты менен жонго бир салды. "Кылтыңдабай жооп бер. Жылт деп кете албайсың. Уктуңбу? Кете албайсың." Кара киши ооруксунуп бетин тырыштырып ийиле түштү. "Ой, эл, барсыңарбы? Өлтүрдү." Нүзүп кылычтын сырты менен дагы бир салды. "Жаныңдан үмүтүң жокпу?" Кара киши титирей баштады. Мен чаптым эле, аке." Атты таанып чаптыңбы? Кимдин аты экенин билип туруп чаптыңбы?" "Баламдын боорун жейин. Кимдики экенин билбейм. Баламдын боорун жейин." "Мени тааныйсыңбы?" "Баламдын боорун жейин, тааныбайм. Баламдын боорун жейин." Нүзүп кумсарып, көзүн албай, көзү менен кара кишинин ичин аңтарып, бир пас токтоло калды. Биртке жумшара түштү. Кылычын кынына салды. "Дагы биртке ичер сууң бар экен чорду. Агер Көккашка ат кимдин ат экенин билип туруп кол көтөргөн болсоң, кызы талак. Ал дагы акылсыз башың тоголанып, атыңдын төрт аягына түшөт болчу. Көзүңдү ач. Көккашка ат Аксынын бегинин аты." Кара киши бүрүштү. "Билбептирмин, баатыр. Билбеген киши уу ичет. Билбептирмин." "Сени ким жиберген бул ишке?" "Өзү. Карабек мырза өзү. Эң сонун. Өй, бери кара. Эми күнөөңдү кызматың менен сатып аласың. Уктуңбу? Күнөөңдү кызматың менен сатып аласың. Эмне кылайын, баатыр?" "Бели оорубайт. Топтун алдына барып, ушул сөзүңдү айтып бересиң. Мени Карабек мырза өзү жиберген деп бересиң. Уктуңбу? Мына ушуну гана айтып бересиң. Эмне кыйласың? Айбан малды өксүткөндөн корккон эмессиң. Эми бир ооз сөз айтып кутулуштан качасыңбы? Өзүң бил." Кара киши шөмтүрөдү. "Макул." Нүзүптүн иреңине кан жүгүрө түштү. Карабек калың топтун ортосунда турган экен. Ырчысы жаагын жанып, мактап ырдап жатыптыр. "О, Карабек бекзада, башында бактың чоң экен. Атың чыгып барк алды. Иргелген 60 буудан ичинен." Карабек эки бети тамылжып, сыпаа жымыйып, көзүн сүзө ырды тыңшап турду. Ырчы коңур жумшак уккулуктуу үн таштап жатты. "О, Карабек шаазада, колдогонуң зор экен. Көлөгөң чыгып даң калды. Кылданган 70 буудан ичинен." Катуу келген Нүзүп токтолбой күчтүү жорго менен топту жиреп барып, Карабекти камчы менен башка тартып жиберди. Карабектин суусар бөркү учуп түштү. Карабек селт деп карап, бети алдында кумсарып турган Нүзүптү көрдү. Чаңырып жиберди. "Ой, тентиген аксылык. Ой, бул эмне кылганың?" Нүзүп да илбирстей атырылды. Камчылашууга жеткирбей, эл ортого түшө калышты. Аттарын тизгинден ажыратып тартып кетишти. "Бекзада имиш. Буйга жер тоскон каракчы", деп колу кубана түшкөн Нүзүп биртке соолуга калды. Карабек кыйкырып сөгүп, атын туйлатып, арачыларга бой бербей жулкунуп жатты. Карабектин жигиттери жайылып кетти. Ызырынышып, саптарына коргошун уюткан камчыларын өрүмдөрүн толгой кармап, качырып кире тургандай болуп калышты. Эл чурулдады. Арада турган жөөлөр дырылдап качышты. "Кара өзгөй айыбын мойнуна алгысы жок. Алгыла, чылыгыла", деп кыйкырды Нүзүп жанында үйрүлүп турган жигиттерине. "Чылыгыла. Айына турган жан калган жок. Көрсөткүлө тентип жүргөндө." Жигиттер иштеринен байланып жүргөн кыска кылычтарын сууруп алып,
эрдемсип качырып кирген Карабектин 3 жигитин кылычтын сырты менен аттарынын түшүрө чаап жиберишти. Карабек жааты сестейип, батыны алышпай, тирелип токтоп калышты. Айланайын баатыр, асте кыл, деп сакалы белине түшкөн бир кары адам келип, Нүзүптүн тизгинине жабышты. Асте кыл айланайын. Кары адамдын таптаза, аппак сакалы, акылдуу, жылуу үрөйү Нүзүптү токтотту. Уу чачып турган көздөрү жумшара түштү. Эмне дейсиз? Деди ал акылына келип. Асте кыл баатыр, эмне болуп кетти? Баш кессең да айтып кес, эмне болуп кетти? Талашыңар эмне? Сөзгө кел айланайын. Калыссызбы? Кары адам сакалын сылады. Сакалыма ишен баатыр. Ушул жашымда калыс сөзүм болбосо, көрүмдө болобу? Нүзүпкө мына ушул калыс керек эле. Кылычын кынына салды. Кары адам жаш жигиттей жүгүрүп, Карыбекке барып, анын да кыйкырыгын басты. Тойдун эли бүт бойдон тамашаларын таштап, аттуу, жөө болуп, тегеректеп калышты. Нүзүп элдин баары уксун деп кыйкырып сүйлөдү. О эл, деди. Ачуу үнү абаны жарып чыкты. Карабек каракчы мага кол салды. Сен каракчы, деди тиги жактан Карабек. Алдыда тургандардын бири күйүп кетти. Эй, Кудайга карасаңчы, өзүң келип камчы чаптың го. Нүзүп ага кулак салбай, элге кайрылып, дагы ачуу кыйкырды. О эл, бетинде уяты бар пенде, байге атынын алдын тособу? Каракчы болбосо, байге атын башка чаап чыгабы? Кана, акылдуумун дегендер, жооп бергилечи ушуга. Бу уятсыз Карабек бүгүн буйгага жашынып, Көккашка аттын алдын тосту. Бул каракчы Карабек бүгүн алдыга чыгып бараткан Көккашка атты башка чаап чыкты. Кана, айткылачы, кол салганы бул эмеспи? Эл дуу-дуу болуп кетти. Жалгандоо, жала, деп тыбырады Карабек. Нүзүп бүктөй кармаган камчысын кезеп, заар күлдү. Карабек, шыл кыйып калат болчу эстүү киши сенин ордуңда. Карабек, мен күнөө кыла билген баш эсине келсе, күнөөсүн сурай ала да билет деп, эсине келтирип коеюн деп, камчы менен чаптым эле. Камчы менен эмес, кылыч менен чабыла турган эссиз башың бар экен. Жигиттери кара кишини ортого түртүп чыгарышты. Нүзүп элге көрсөтө берди. Сурап алгыла. Эл кайра дуу-дуу болуп кетти. Калыска түшкөн аксакал адам кара кишиге жакын келип, сен кайсы баласың балам? Деп акырын сурады. Кара киши арбага учуп бүрүшүп, мен эле Бөрүбаймын, деди. Аксакал аны кайгырып тиктеди. Кана балам Бөрүбай, Кудайды эсиңе алып туруп, шашпай жооп берчи. Карабек мырза Көккашка аттын алдын тосконун өз көзүң менен көргөнсүңбү? Кана, Кудайды эсиңе алып туруп, эч кимден коркпой айтчы. Кара киши шылкыйып туруп кыйналып жатып, мен эле, мен тостум эле, мен чаптым эле, деп араң күбүрөдү. Кары селттей түшүп, кабагы ачыла түштү. Сенби? Мен. Карабек мырза өзү жиберген. Нүзүп жерге батпай кубанды. Үзөңгүсүн керетеп, обдулуп тура калып, ана, уктуңарбы? Ана, бул элдин мырзасы ушул ишти кылып отурса, оорусу кайсы жолдордо жүрөт экен? Ана, деп чартылдап кыйкырды. Карабек куп-ку болуп туруп калды. Калыска түшүп турган аксакал Карабекке кошо сынды. Ой, Карабек, мырза болбой куруп кет. Мырза болбой куруп кет. Өзүң жалгыз өлбөй, бир суу элди кошо өлтүрдүң, деп сыздап отуруп калды. Нүзүп ошол күнү өз айылына кайтты. Ал дүйнө үчүн ат чапчу эмес. Той ээси биринчи байгени алдына салды эле, албай койду. Үчүнчү байгенин башы болгон Токулу жоргону гана чабандесине мингизди. Жолдо эч ким менен сүйлөшпөдү. Маанайы пас болуп, ой басып келди. Карабекти го эл алдында сындырды, арбагын тебелеп салды. Бирок ал ойго эзилди. Тентиген аксылык, кел. Аны ушул сөздөр жылаан болуп чакты. Атаңдын көрө, бөлөк боор эл деген ушулбу? Ал дагы өзүнчө дили сынып кайтты. Үйүнө барды. Бир пастан кийин эле Эсенбай би өлдү, деп аксадан кабарчы келди. Нүзүп ордунан үшкүрүп тура калды. Бир жамандык болоорун сездим эле. Кечээ атымдын башына камчы тийгенде эле сездим эле. Эсенбай, кантсе да менин айбатым, сүрүм болочу катүгүн, тарт атты. Ат аябай күндөп-түндөп жол жүрүп, Кара Буура ашуусу аркылуу аксыга ашты. Эсенбай бийдин айылы Итагар суусунун боюндагы күздөөсүндө эле. Кара ашына өкүрүп түштү. Нүзүп атасынын ордун басып, аксы багытынын бийи болду. Ушул убактарда Нүзүп шумдуктуу түшүм келди го, деп ойлонуп,
Атасынын ордун басканын ошого жоруп жүрдү. Бирок көңүлү биротоло тынбады. Ыраазы болбоду. Бул кайда кача турган бийлик эле? Ата мурасыбы? Эртеби кечпи акыры колго тие турган нерсе эмес беле? Жүрөгүнө чоң медер тутуп жүргөн тилеги ушул эле болуп, бүтүп калышына ыраазы болбоду. Көп жылдар өттү. Мына эми мынтип кабагынын тырышы көбөйүп, эти оорлоп, жандын тынчын көздөп калган чагында, шумдук тутушу эскирип, эсинен чыгып бараткан кезде, күтпөгөн жерден ордодо оодарылыш болуп кетти да, тынч жок сезимин кайра уйготту. Бир тоодон туруп кыйкырса, бир тоонун кийиге шагырап үрккөнү жапжаңы болуп көз алдына келе баштады. Дагы үмүт болуп, жүрөгүн дүкүлдөтө баштады. Ордодогу өзгөрүштөргө байланыштуу элдин кообун, дүүлүгүсүн, эң акыры демин көрүп турган. Нүзүп ордону талашууга укук болуп бере турган бирдемени издеди. Ал укук да табылды. Мына, Шералы жанында отурат. Колго түшкөн уурдай болуп шылкыйып, отту тиктеп жанында отурат. Нүзүп көз кыйыгын салып, Шералыны тиктеди. Көзүн ирмебей томсоруп көпкө тиктеди. Шералы кысынып, басынып, арбагы учуп, өзүнөн өзү кичинерип отурду. Коркуудан башка, өйдү карабай кулдук кылуудан башка көрүнбөгөн мокок көз, маңыроо жүз. Бек ага, шаардан кабар келди, деди Абил туубашы шашып келип. Нүзүп ойдон ойгонуп кетти. Кемесе, чакыр, кайда жүрөт? Деп чыканактап жатканынан өйдө бола калды. Абил туубашы артына караганча, караңгылыктан суурулуп, оттун жарыгына баягы узун бойлуу календер чыга келди. Ассаламу алейкум, колбашчы. Ассаламу алейкум. Нүзүп календердин кебетесин бат-бат чаргып тиктеди. Календердин кабагы жарык болчу. Дагы эле ишене бербей, анын көзүн тиктеп, колун алды. Кел, Баатыр, кел отур. Календердин көзү күлүңдөп турду. Иш оңунда. Нүзүптүн жүрөгү ысып кетти. Календер Нүзүптөн кийин Шералы менен кол алышып учурашты да, сыңар тизелеп отура баштап, мойнундагы мусафырдын кабагын алып, отко таштап жиберди. Иш оңунда, кулбашчы. Кожо кызыр, жылооңузда экен. Жолуңуз ачык. Эртең Ибрагим Хаял коконду сизге таштап чыгып кетмей болду, деп куттук айткансып кубанычтуу. Нүзүптүн бетине кан толкуду. Анан, деди ал муюп кабарды кененирээк уккусу келип. Ибрагим Хаялдын аскери аз, 7 гана жүз. Амурдагы Мадалиден калган жүздөр биз тарап болуп калды. Баш ийбей жаңжал чыгарышып, дарбазаларды ачабыз дейт, көрдүңүзбү? Аларды басышка Ибрагим Хаялда дарамат да жок, кайрат да жок. Анан караламан эл дагы биз тарапта болгудай. Өзүңүз жакшы билесиз, ким күчтүү болсо эл ошонуку да. Нүзүп унчукпай тыңшап, отто чырт-чырт деп жалбырттап күйүп жаткан кабакты тиктеп турду. Ибрагим Хаялдын өзү менен жүзмө-жүз көрүштүм. Ошону айтчы, деди Нүзүп кызыгып. Ошо сени календермин десең ишендиби? Теги Ибрагим Хаял менен кандайча жүз көрүшкөнүн, кантип сүйлөшкөнүн айтып берди. Нүзүп астыйдыл каткырып күлдү. Шералы көзүн алайтып таңыркап отурду. Байкуш, Кудай өзү жеткирген календерге бир жылды санатып тагдырын билип алайын деген экен да. Ха-ха-ха. Коп санап берипсиң да жылдызды, деп бапырады. Нүзүп ыраазы болду. Ошентип, сиздин атыңыздан дубай салам айттым. Сиздин ыкбалыңыз арбагын тебеледи. Сиздин сүрүңүз үрөйүн учурду. Эң акыры сизден ушуну өтүндү ки, колбашчы дарбазалардан аскерлерин нарыраак тарта турсун, ал сизга ырайым ойлоп чыгып кетүүгө жол берсин деди. Азамат, өз башыңа коркунучтуу кыйын иш аткарып келдиң. Жолубузду ачкан Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Бул ачылган жолдун убайын жалгыз мен көрбөзмүн, деп Нүзүп календер тоонун кийген азаматына жылуу карап, баш ийкегиледи. Ибрагим Хаялдын өтүнүчү кандай дейсиң ага, Баатыр? Жо, өзүм кетсем деп турса, кой демекчибизби? Баатыр, деди Нүзүп баш көтөрбөй. Камалып отурган суурдун тар ийининен Ибрагим Хаялдын мурду да канабай эсен чыгып кетти дейле. Бухарага барып, амиринен көп кол алып кайра келди дейле. Ошондой эмне болот? Теги жаман кийимдерди чечинип жатып, элтейип Нүзүптүн оозун тектеп токтоло калды. Нүзүп, ошондой эмне болот, Баатыр? Кармашуу. Бали. Нүзүп уурсунан жылмайып, баш ийкеди. Кармашуу болот. Акыры кармашуусуз тынчыбай турган болгон соң, акыры бир кан төгүшүн жеңип алмайынча, биздин түбүбүз бекибей турган болгон соң, биз жообузду мына азыртан колубузда турганда эле сого барсак,
алсырата барсак кантет? Ушуну ойлонуп көрчү. Коп жакшы болот, колбашчы. Бале. Жоо аяган жаралуу. Ушуну дайыма эсиңе тутуп жүр. Шералы экөөнү алма телме тиктеп, сөздөрүнүн төркүнүнө акылы жетпей, шилекейин жутуп коюп, аңкайып отурду. Анын пикири кандай экенине бири да кызыкпады. Эртеси түнү дарбазалардан тушунан оттор алыс кетип калганын көрдү. Мунарада отуруп Ибрагим Хаял. Оттор бүлбүлдөп, эң алыстан бүлбүлдөп, дагы нарылап кетип бараткандай. Ибрагим Хаял узун бойлуу календерди эсине түшүрдү. Ошол замат жолго камынууга буйрук кылды. Коон үзүп, тыякка жалган от жактырып таштап, колун бөлүп-бөлүп, шаардын дарбазаларынан анча алыстатпай буйгага тартып, аттан түшпөй, кылычын кынынан сууруп, өңүп калганын билген жок. Таң түнкөйгөндө бухаралыктар Бухара жолуна чыкчу дарбазадан ак туу алышып, чууруп чыга башташты. Үркүп дүрдүгүп чыгышты. Дарбазадан куйругу үзүлө түшкөндө, өңүп турган көп кол чуру-чуу көтөрө кыйкырык салышып, туш-туштан качырып киришти. Кымкуут түштү. Жүрөксүп, мизи кайтып, жүктүү, арабалуу чубалып келаткан бухаралыктар камына алышпай, байпастап кай жака бой таштаса да, кылычтын мизине, найзанын учуна урунуп кырылышты. Үзүттүн көп колу көптүгүнө салып, суудай жайнап, туш келди дыркырата кууп сокту. Алданып жүрөгү чыгып кеткен Ибрагим Хаял артына карабай качып, 20 чакты аты күлүк кишиси менен араң кутулуп кетти. Нүзүп, ак боз аргымак минип, оң бөйлөгүн таянып, кернейлердин айкырыгы астында жүрөк үшүткөн шаң, сүр менен кокондун чоң дарбазасынан кирди. Урматына чептин кырынан дүңкүлдөтүп, замбиректер дүрмөт атып турду. Жангер, Нүзүп миңбашы! Жангер, Нүзүп миңбашы! Салтанаттап бийик үн салып, алдыга жарчы кетти. Аваз кылып тоскон эл жол бууп, дубалдарга, тамдардын башына дүрүлдөп чыгышып, көчөмө-көчө жардап карашып, үзүлбөй «Бали!» деген кыйкырыктар узатып отурду. Жангер Нүзүп миңбашы! Жангер Нүзүп миңбашы! Жангер Жүзүп миңбашы бош калган ордого келип түштү. Өкүмдардын алдына таазим кылып келели дешип, шаардын байлары, акылдуу атанган адамдары көп тартуулары менен ордого агып келе башташты. Нүзүп аларды өзү тосуп, өзү күтүп, өзү сүйлөшүп, өзү узатып турду. Бир кечте Нүзүп шаардын казыйын жалгыз чакырып алды. Ортого түрдүү жемиш, тамактолгон дастуркан жайылды. Үчүнчү киши отурган жок. Нүзүп ордо тартиптеринен, шарият эрежелеринен, тарыхтан, көбүнчө ордо тарыхтарынан кеп тартты. Хандын даражасын, вазирлердин ордун, аскер башчыларынын мүмкүнчүлүктөрүн сурамжылады. Мадали хандын алдында да ушундай бүрүшүп, чөк түшүп отуруп, атасы ойноп жүргөн кызга жолоого шарият жолун таап берген казый, жазында эле дин исламдын Зулпукары деп Амир Насрулланы кучакчайып тосуп алган казый, азыр Нүзүптү баскынчыдан куткаруучу кызыл от деп саймедиреп, этегине тооп кылып отурду. Диртилдеген аяр, жыландай сак көздөрү менен алдыртан тиктеп, Нүзүптүн оюн улап, тушмалдап, ага ыктап сүйлөп отурду. Ал вазирлердин акылын, аскер башчылардын эрликтерин баса айтып, көтөрүп мактады. Нүзүп бузган да жок, кубаттаган да жок. Казыйдын көзүнөн көзүн албай, былк этпей отуруп укту. Шум казый Жангерге кандайдыр бир башкача жооп, башкача мисал керек болуп турганын болжоду. О, хазирати, ар заманда ордо тартиби ар башка боло берген, деп жем таштап, Нүзүпкө көз кыйыгын сала отуруп, жумшак сөз баштады. Тигеле, Алмусактан бери эле акыл алдыда жүрүп келет го. Баардык замандарда, баардык убактарда паша өзү өкүмдар боло берген эмес, жол акылдыкы. Нүзүп казыйдын кабагын бир пас тиктеп калды. Казыйдын дили толкуп кетти. Үстүнөн чыкты болжолою. Анын аяр көкүрөгү, бул тик көз тоолук бийликке өтө турган жолдун оттун үстүнө да, суунун үстүнө да салып кетүүгө дапдаяр экенин эч жазбай сезди. Шашылды. Кыюу келип турганда, буга кызмат көрсөтүп, жагып, жакындашып, мындан өзү да нап чыгарып калууга шашылды. Жол бар. Ошол бар жолду гана бар деп айтып бериш керек. Бүгүн бул айтып бербесе, эртең башка бир ыкыбалдуу, ырыстуу бирөө айтып берет да. Казый киши көңүлүн арбаган жылуу, жапыс жумшак үн менен: "О, хазирати, бийлик эгеси паша, бирок", деп ээритип тартып сүйлөдү. Бирок, паша демек,
Бийлик эгеси мамлекет ишин Кудайдын каалоосундай жүргүзүп кетүүгө акылы толбогон жаш болсо, ушул учурда мамлекеттин пайдасы үчүн, ошол мамлекетте күн көрүп турушкан мусулмандардын тынччылыгы үчүн башка бир акылга дыйкан, ишке канык адамды ханга аталык бийлигине чакырса болот. Дагы эгер бийлик эгеси, демек, паша жашы толуп туруп, бирок мамлекет иши башынан өтпөй, ага ылайык камы болбой, тарбиясы болбой, иштин көзүн билбей турса, ушул учурда хам башка бир жетик адамды ханга аталык бийлигинен чакырса болот. Албетте, бул мамлекеттин пайдасы үчүн. Бул бийлик эгесинен бийликти зорлуктап алганга жатпайт. Адалаты ушул ки, бийлик эгесинин бир ооз макулдоон алып коюу зарыл. О Хазрати, аталыктардын вазифасы жүдө зор болгон. Аталык таксыз падышах, тажысыз өкүмдар. Ушундайбы казый? Канчалык сактанса да, Нүзүптүн ички толкуну тышына чыкты. Уурту бетке тартыла түшкөн жылмаюу сездирип койду. Казый жайнап кетти. Ушундай Хазрати, ушундай. Мисалы, Амир Темир, Жангир Амир Темир көрөгөн. Заманында Чыңгыз хандын тукумунан Жагатайдын кызын алып, ага күйө бала болуп коюп, кийин анын хан балдарын хан деп төргө отургузуп, бийликти өзү туткан. Тилли теңгелерге алардын сүрөтүн, ысмын чийдирип, тилли теңгелерди өзү жумшаган. Казый күнчыгыш элдеринин көп ордолорунан мисалдарды бир баштан санады. Бирок Нүзүп кызыгып укпады. Ага шылтоо эле керек болчу. Амир Темир көрөгөн жетишти. Ал унчукпай ойлонуп, дагы эле казыйдан көзүн албай, жылан ойноткон индустай кубарып тиктеп, ойлонуп отурду. Деди Нүзүп. Сөзү түгөнүп, кайсаланып калган казыйга: "Айтчы казый, өзүң айткан Кудайдын каалоосундай кылып, ишти алып кете алар бекен биздин ханыбыз?" Казый шашып башын чайкап жиберди. "Жогуңуз, Хазрати", деди ал туталана. Колдору калтырап жакасына барды. "Жогуңуз, жогуңуз. Мындай ишти башынан өткөрбөгөн казый чыдай албай кеткенсип, жер тиктеп башын чайкады. "О Хазрати, о Хазрати." "Казый, башыңды көтөр." Казый апкарып, бозоргон нурсуз көздөрү диртилдеп кетти. "Леппей, Хазрати, леппей." "Башыңды көтөр, казый. Көзүңдү көрсөтүп отуруп сүйлөш. Сүйлөшкөн кишимдин кабагын көрүп отурбасам канбаймын." "О Хазрати, бечара кулуңуз акыйкатын сүйлөп койду. Бир кашык канын кечип койгойсуз. О Хазрати, көрдүм. Кеп уруштум, үнүн уктум. О жок Хазрати. Кокун ордосу акыл толо келлеге муктаж, каруу толо колго муктаж. Сенин оюңча, ордого аталык зарыл. Ушундайбы, казый?" деди Нүзүп казыйдын ичин аңтарып тиктеп. "Кана, андай аталык кыла турган акылга дыйкан кишини кайдан табабыз? Ким бар? Айтчы. Сен ордо кишилерин жакшы билесиң, айтчы." Нүзүп казыйдын көзүнүн кыймылын, бетинин кыймылын, ууртарынын тартыла түшкөнүнөн бери көз айырбай карады. Казый сүрдөп мукактана түштү. Тамагына тура калган шилекейин жутуп аптыгып, "О Хазрати", деп жиберди. Чоң усталык менен кабагын кубултуп, каңыры түтөгөндөй. "О Хазрати, дилиңиз адал экен. О, сиз адалат ишке жаралган адам экенсиз. Сурап отурасыз, Ал жылтырап жаш келе түшкөн боз көздөрүн калкалаган болуп эзилип калды. "О Хазрати, сиз өзүңүздү билбес экенсиз. Өзүңүздү өзүңүз пас кармаар экенсиз." Нүзүп андан наркысын айттырбай, колунун учун биртке көтөрүп казыйды токтотуп койду. Унчукпай тоолуктарынын кымбат саналган ак төөнүн жүнүнөн жасалган быязы чепкенин ап келтирип, казыйдын ийнине салдырды. Дүйнө бүткөн дүйшөмбү күнү. Шаардын эстүү көздүү атанган, бай атанган, тектүү атанган адамдары ордонун жасалгалуу диванханасына жык толду. Тегине, даражасына, амалына жараша кең диванхананын так турган төрүнөн эки босоосуна дейре кырка тартып, эшик жакты жал-жал карашып, тымтырс күтүп турушту. "Хазрати!" Көпчүлүк толкуп, көбүр-шүбүр болуп, эшикти жүткүнүп карашып, кайра тымтырс болуп катып калышты. Эң алдыда Шералы көрүндү. Элдин башы баары бирдей таазим кылышып, колдорун боорлоруна алышып, көздөрүнүн төбөсү менен эптеп карашып турушту. Шералынын оң колдоонда Нүзүп, сол колдоонда мусулман кул, артында шаардын казыя, шаардагы аскерлердин саркери, баягы Шералы, баягы мокок көз, баягы маңыроо жүз. Ал үйрөтүлүп коюлганго, акырын салам айтты. Эриндери эле кыбырагандай болду. Көпчүлүк дүрүлдөп алик алды. Ал улам жакындаган сайын, кишилер баштарын дагы төмөн ийип,
Кайбирөө бөк түшүп, бутуна жыгылып жатты. Шералы бүк түшкөн кишилердин башынан акырын аттап өтүп келе берди. Башында эски кийиз ак тебетей, үстүндө шөлбүрөгөн тепме чепкен, бутунда баягы уурттары дулдыган чоң көң чокой, белинде кынсыз кылыч. Аширдин канына чыкталган баягы көк болот кылыч. Аны ошол бойдон алып барып такка отургузушту. Көпчүлүк кут болсун айта башташты. Шералынын кулагы дуулдап, эми кайда тиктерин билбей, эки колун кайда коерун билбей, маңыроо тартып, далдырап отуруп калды. Диванхана аарынын уюгундай күүлдөп жатты. Нөзүп күүлдөп турган диванхананы бир нестейтти. Ал алдыда тургандардын биринин белиндеги учу түз шамшаарын кынынан сууруп алды да кайра ээсине сунду. Мырза, мына бул шамшаарды тетиги жерге какчы. Хандын тагынын бет маңдайын дубалды көрсөттү. Тетигил жерге. Көп болот таксыр, жаным менен. Шамшаардын ээси бөлүшүп таазим кылып, буйрукту тез орундатууга киришти. Бул эмнеси? Бүт диванхана дем тартпай окуяны карап калды. Бул эмнеси? Нөзүпкө сырдаш элеттин бийлери да билбеди. Бул эмнеси? Ушуну менен кезектеги берүүбүз соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдивалиев. Саламатта калыңыздар.